Намазалиев Мирсулжан Базарбекович 1987 жылы 2 октябрда Талас районунда туулган. 7 туугандын кенжеси, учурда бойдок. Бишкек гуманитардык университетинин саясаттануу факультетин бүтүргөн. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун директору. Бул инсан жаш болсо дагы экономикалык, социалдык, саясат жаатындагы Орто Азия боюнча салмактуу пикирлери менен эл оозуна алынып, көзгө басарлык ийгиликтерди жарата алган. Учурда жетектеген Борбор Азиядагы Эркин Базар институтун өзү түптөгөнү да көп нерседен кабар берсе керек. Айтымында бала кезинде эле билимге умтулган, дилгир окуучу болгон. Ал Тургай айрым мугалимдеринин берген билимине канааттанбай, дил баяндарына өз алдынча баа коюп койчу. Тентектелүү учурум жок болчу, мен тетирисинче уруш талаш дегенден каччым. Менден 2 жаш улуу байкем мени уруштурганга аракет кылчу, бул мындай урушуп, бир аз өзүнө тың болсун деп, ошон үчүн көчөдө кетип баратып бир балдар менен токтотуп, "Ушу мени урушасыңбы?" деп, мен болсо "Жок, урушпай эле коеюнчу" десем, "Жок, эми сен уруш, азыр сен урушуп баштасаң, эгер жеңилип баштасаң, мен сага жардам берем" деп. Анан кийин макул, ушул жардам берет болуш керек деп ойлоп туруп, анан тиги экөөбүз урушайын деп баштаганда качып кетчү өзүчү. Эми урушсун, өзүн өзү жактасын деп. Анан мен ал учурда уруша турган бала менен достошуп алчумун. Анан ал таң калып келип калчу, "Сен эмне дагы деле урушкан жоксуңбу?" деп. Анан ал экөөбүз дос бололу, урушпай койчук. Анчалык деле эрк эмесмин. Бирок өтө эле көп учурга чейин мени эркелетип жүрүшчү. Менин оюмча бир 6 классымда, жок 3 классымда бир жолу апам мектебиме келип, анан күчүгүм дегенде, анан классташтарым баардыгы каткырган. Анан ошондо апама келип, "Апа, эми экинчи минуту айтпай эле коюңузчу, шылдыңдашып атат" дегенден кийин анан коомчулукта эркелетпей калышкан. Бирок албетте үйдүн кайсы бир деңгээлде эркесимин. Улуу байкемдер турса деле мени төрүгө олтургузушат. Бирок ошол учурда үйдөгү боло турган, мисалы, маанилүү суроолордун баардыгы менин катышуумсуз өтпөйт. Андай маселелерге, көпчүлүк маселелерге өзүм дагы катышып, анан үйдөн ушундай ар кандай чечимдерди кабыл алганга да катышам. Бул учурда менин эркелигим жок, мени кадимки эле үй бүлөнүн бир мүчөсү катары сезишет. Ошон үчүн азыр деле 10 жыл мурун деле андай эркелик деле жок. Негизинен бир туугандарынын баардыгы эле жакшы окушчу. Бирок 7 баласын тең жогорку окуу жайларда окутууга бул үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Биздин үй бүлө негизи эле жалаң жакшы окуган, бирок тилекке каршы улуу байкелерибиз эми кичүүлөрүнө жардам бериш керек, анан мал багып, кичине соода кылып, ошон үчүн алар окууларын улантышпай алган 8-9 класстан кийин. Анан кичүү 3 баласы эжемен баштап, анан биз окууну бүтүрүп, анан ошо жогорку окууга дагы тапшырганбыз. Бирок үчөөбүз тең жок, эжем контракт менен эле окуду. Берки байкем экөөбүз тең бюджетте окудук. Себеби дегенде үйдөгү шарттарыбыз ага жетишпейт болчу, баары бир байкелерибиз көп болгону менен кыйынчылыктары көп. 8-класс курагынан тартып Таластагы өкмөттүк эмес уюмдарда ыктыярчу болуп иштеп, тажрыйба топтогонго жетишкен. Анан ошол 8-классыман баштап эле мен биздин шаарда өзү кичинекей эле, бирок ар кандай уюмдар иштечү. Ал уюмдарга барып, мен силерге волонтер болоюн деп. Негизи үйдө деле жумуштар көп. Биз үйдөгүлөр мал менен алектенчи, үйдөгүлөргө мал сойгонго, же малга чөп салганга, же мал кайтарганга, жер казганга, күзү жазы биз талаадабыз, фасоль, картошкалар менен. Бирок алардан башка бош учурда сөзсүз ошондой уюмдарга барып өзү ыктыярчы болуп иштеп берчим. Ошондо мен байкем мени шылдыңдачы, "Сен эмне эле жөн эле бирөөлөр үчүн иштеп берип атасың? Сен бекер иштеп аткандыктан алар сенин айлыгыңды алат" деп. Бирок мен ошондо айтчым, эме деп, эгерде азыртадан ушундай кылып аракет кылып бир иштегенди үйрөнсө, бул келечекке абдан керектүү. Билим бул теоретикалык эле жак, мектеппи, университетпи, бул эч кандай жашоого жардам бербейт деп. Анан менин оюмча ошондо айткан сөзүмө өзүмдүн байкем бир 4-5 жылдан кийин ошондо өзү деле ишенди окшойт. Себеби дегенде окуусун бүтүп, анан өзү жумуш издеп калды. Ал эми мен болсо 1-курсуман баштап эле Бишкекке көчүп келип, бияктан орусча тилди дагы үйрөнүп, англисчемди өнүктүрүп, ар кандай компанияларда, уюмдарга, ал түгүл радиого дагы иштеп калдым. Ошондо мен дароо эле жумуш тапканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ар кандай ошо бир эле учурда бир нече жумушта иштечим. Ал эми байкем болсо окуусун бүткөнгө чейин күтүүсү туура келип калды. Себеби дегенде баары бир артта бир тажрыйба болуш керек. Ал тажрыйбаларды ошол мен 8-классыман баштап алып баштагам. Мен Бишкектеги Бишкек гуманитардык университетинде
башында социальная работа деп коет, коомдук иш. Бул жанагы пенсионерлер менен же болбосо майып адамдар менен же жана башкалар менен иштеше турган окуу. Аларга кандайдыр бир психологиялык жактан дагы жана башка жактан дагы окута турган. Аны 2 жыл окуп, анан кийин 3 жылымда саясаттануучуга которулуп кеттим. Анан биздин университеттеги окуу абдан эле жөнөкөй. Биздики эми Гарвард, Йейл, Стэнфорд университеттери эмес, ошон үчүн мугалимдер үйрөтө турган нерсеси бул окууга келесиң, алар бир китептен Панарин же болсо дагы бир орус окумуштуусунун китебин жөн эле барып туруп конспект кылып жаздырат. Ага караганда мен ал китепти алып же болбосо башка китептерди алып эле өз алдынча окуп экзаменине катышсам, мен көбүрөөк билем. Ошон үчүн мен дайым эле катыша берген эмесмин сабактарга. Көпчүлүк учурда барган эмесмин. Мугалимдерим өздөрү айткан. Себеби дегенде мен биздин лекцияларга, семинарларга катышканда мен улам эле суроо берип убактыларын алып салгандыктан алар өздөрү айткан, Мирсулжан, сен келбей эле кой, сессия учурунда келип деле тапшырсаң болот деп. Бирок ошого карабай биз билбейм, менин группаман канча алды, балким 2 алдыбы же 3 алдыбы. Ошол кызыл диплом берилген. Дүйнөнүн ар кандай булуң бурчтарына барып, ар кандай иштер менен, ар кандай жумуштарым менен ошол Британияда окуумду, бирок ал жакта мен жашап алсам деле болот. Себеби дегенде мен азыр доктордук диссертациям боюнча жасап атам 3 жыл. Анан бирок мен аларга айттым, мен силерди жашабай эле коеюн. Кыргызстанда өтө көп процесстер, өтө көп кызыктуу окуялар болот. Анан өзүм деле ал жакка силерге көчүп алсам, силердин комфортуңарга көнүп калып, кайра келгим келбей калышы мүмкүн. Анысы деле 5,5 жыл сайын улам көчүп турам. Ошон үчүн мен Кыргызстанда эле калайын деп, ошон үчүн мен Бишкекте элемин. Жылына бир 2-3 жумага гана Британияга барып, ал жактан сабактарымды жасап, профессорлор менен жолугуп, калган бардыгын ошол Бишкектен эле жасап, интернет аркылуу жасайм. Ушул 2 жылым калды. Эми 2 жылда өзүмдүн диссертациямды жазып бүтүп, анан доктордук степенди ала турган убакыт келет. Ал эми чоң турмуштагы эмгек жолун радио журналист катары баштаган. Алгач Мир телерадио компаниясында радио журналист болуп иштедим. Абдан кызыктуу болду, себеби дегенде мен өзүмдүн орусчам абдан жаман болчу. Анан ал жакта радиодо окуш керек, аларды барып жазып, интервью алып, текстин жазып, анан синхрондордун баардыгын жазып, анан өзү жакшы дикция менен окуш керек. Ал эми менин үнүм абдан жука, кичинекей бир жаш баланын үнүндөй болчу. Экинчиден, текстти деле жакшы окуй албачумун. Мисалы, взяточничество дегенде взятничество деп. Анан мени улам сайын ал жактан мындай окубаш керек, мындай окуш керек деп ошентип иштегем. Анан 6 айдан кийин мен орусчам жакшы болуп калды. Анан жумушум кызыксыз болуп калды. Негедир дагы бир башкача жагына кирейин деп, анан ошондон кийин мен ал жактан кеттим. Ошол эле учурда укук коргоо, укуктарды жактоо, коргоо боюнча Кылымшам уюмунда дагы пиар специалист катары иш алып барып жүрдүм. Себеби дегенде ал учурда тиги жана зордук зомбулук түрмөлөрдө эмес, СИЗО, ИВСтерде ошол жакта зордук зомбулуктарга каршы иштер жүрчү Кыргызстан боюнча. Анан Кыргызстандын ар кайсы тарабынан дагы адвокаттар ошолор менен иштешчи. Алар менен дагы алардын иштерин мен кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөп, координация кылып ошондой кылчумун. Андан тышкары дагы ошол 2005-2006 жылдан бери Борбор Азиядагы New Eurasia деген журнал бар. Азыр деле ошол журналдын өкүлүмүн. Кыргызча, орусча, англисче иш алып барат. Андан тышкары казакча, тажикче, өзбекче, мурда дагы кавказ тилдеринде дагы иш алып барчы. Бул жакта интернетке адамдарды пайдалуу иш алып баруу, интернетке өз пикирлерин кандайдыр бир жакшы түрдө блогтун системасы менен өткөрүүгө алгачкылардан болуп биз Кыргызстанга алып келдик. Бир эле жумушта кармалып калган эмесмин, бир нече жумушта иштей бергем. Анан 2008 жылы кой эми мен жеке компанияда иштейин, же болбосо өзүм компания ачайын деп жумуштарымын баарынан кетип атканда, анан Кыргыз концепт компаниясына чакырып калышты. Бул жакта 8 ай иштеп, анан 8 айдан кийин КАФМИ, бул Борбор Азиядагы Эркин базар институтун түзүп, анан ал жактан жумуштарыман кеттим да, анан ушул КАФМИ менен иштеп калдым. Себеби дегенде компаниядан деле башка бир иштери менен деле албетте бир түздөн түз жардам кылгандарым, кандайдыр бир өзүмдүн жумушумдун жыйынтыктары көрүнүп турат. Бирок ошол эле учурда мындан дагы чоңураак иш алып барыш керек. Кыргызстанда экономика менен иштешкен
кандайдыр бир институттар анализ жүргүзгөн, реформаларды көтөргөн, кандайдыр бир жаштарга экономикалык түшүнүк бере ала турган ушундай бир учреждениялар жок болчу. Ошондуктан буну биз түздүк, мен жана менин дагы бир досум. Ошондон бери абдан 20-30 миңге жакын жаштар менен иштешип, региондордо бүттүк, региондордо. Анан мен өзүм билбейм, Кыргызстандын бардык эле университеттеринде лекциялар менен чыгып турам. Бул иши менен гана чектелбей, каарманыбыз саясатка да активдүү аралашып, 2012-жылы шаардык кеңештин шайлоосуна катышкан. Тоскоолдуксуз жашоо үчүн деген партия менен чыктык. Анан алгач кичине айтып коеюн, бул партия жөнүндө азыркы учурда ал партиянын аталышы реформа. Анан ал жерде чогулган адамдар үчүн эле мен бардым. Себеби дегенде ал жактагы барганда эң негизги принциптер болуп, бул жана мен айтып кеткен негизги идеялар: чакан өкмөт, эркин экономика. Анан кийин ал жакка кошула турган адамдар, булар мурда чиновник болуп иштебегендер болушу керек, коррупциялык скандалдарга, ошондой нерселерге аралашпаган таза адамдар болушу керек деп. Биз айтабыз, чакан өкмөт керек деп. Бул азыркы учурда мамлекеттик бюджеттин 40% мамлекеттик аппаратты багууга кетет. Чиновниктерди багууга кетет, алардын имараттарын багууга кетет, аларга квартира, аларга жанагы машиналарды алып берүүгө кетет. Жөндөн жөн эле алар олтуруп акчаны жеп аткан учурлары. Биздин негизги максатыбыз ошол өзүбүздүн идеяларыбызды Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанда ошолорду дагы көрсөтүп, силердин идеяңар мындай, биздин идеябыз мындай деп, мисалы биз бир адамды олтуруп эле, ой, сен деген мындайсың, сен тигиндейсиң деп аны жектөө эмес. Азыркы учурдагы шайлоо, 2012-жылы өткөн шайлоо, менин оюмча, албетте Бакиевдин учурундагыга караганда жакшыраак, бирок ошол эле учурда абдан чоң мыйзам бузуулары менен болуп өттү. Биздин бир нече байкоочуларыбызды тышка чыгарып салышты, биригишип алып. Себеби дегенде алар карап, паспорту менен келди, эмне үчүн бул Ала Бука районунда пропискасы турат, анан эмне үчүн бул бияка шайлап атат? Негизи андай шайлашпаш керек. Демек бул карусель болуп атат. Эшикке чыгып ошол маселелердин бардыгын байкашып тургандыгы үчүн, ой, бул активдүү байкоочулар экен деп, бир нече биздин байкоочуларыбызды тышка чыгарып салды. Бир участоктон болсо председатель келип алып туруп, ошолдун үстүнө 1200дөй бюллетенди жөн эле төгүп салды. Алардын бардыгын видеого тартып, алардын бардыгына каршы биз сотко берип соттоштук, бирок соттон биз жеңе алган жокпуз. Себеби дегенде биздин сот системабыз дагы көз каранды бийликтен. Ошондой маселелердин айынан биз шаардык кеңеште дагы ийгиликке анчалык жетише алган жокпуз. Албетте өзүбүз деле жакшыраак иштешибиз керек болчу. Бирок биз биринчи жолу чыгып аткандыктан, анан акчабыз тиги азыркы партияларда эмес да. Менин өзүмдүн саясатчы болуу максатым жок. Себеби дегенде менин оюмча, саясатка киргенде кайсы бир пикирлериңди айтуудан тартынып каласың да. Себеби дегенде, ой, муну айтып койсом, мен партиядагы адамдар не дейт, же болбосо булар не дейт, тигилер не дейт деп тартынып, анан ар бир мен көрүп жүрөм, саясатчылар бири-бири менен дебатка чыкканда деле, ой, ооба, мен сиздин сөзүңүзгө кошулам, ооба, сиздин сөзүңүзгө да кошулам, сиздин дагы сөзүңүзгө кошулам деп эле бардыгына кошула беришет да. Анан өздөрүнүн пикирлерин ачык айта албайт. Ал эми азыр болсо, мен мисалы саясатчы эмесмин, депутат эмесмин, өзүм каалаган пикиримди айтып коем, эч нерседен коркпой эле айтып коем да. Эртең мага бирөө ким дейт, эмне дейт. Бирок бул менин өзүмдүн жеке жүрөгүмөн чыккан, өзүмдүн оюман чыккан пикирлер. Учурда реформа жүргүзөбүз деген кептер байма-бай айтылып, бирок иш жүзүндө жаңылануулар жокко эсе дейт Мирсулжан Намазалиев. Баамында Кыргызстан реформаларга муктач. Реформалар Кыргызстанга керек. Реформалары жок, биз дагы деле ушинтип аксап жүрө беребиз. Биздин жарандарыбызга жаңыча мүмкүнчүлүктөр түзүлбөй, баягы эле көрө кат, көрү тиричиликтин үстүндө эле жүрүп эле, өзүбүз жаңыча бир нерселерди көрө албай, жаңыча иштерди, жаңы технологияларды колдоно албай эле күнүбүз өтүп кете берет. Ал эми реформалар, булар ошол биздин жарандарыбыздын жашоосуна түздөн түз таасир эте турган, алардын акча таап, өздөрүнүн билимдерин өнүктүрүп, өздөрүнүн бош убактыларындагы пайдалуу коротуп, спорт менен алектенип жана башкаларды кыла турганга, андай мүмкүнчүлүктөрдү рынок өзү түзүп бере алат. Бирок аны үчүн мамлекет өзүнүн негизги функцияларын аткарышы керек.
ал эми өзүнүн функцияларын аткарбаса бул болбойт. Мисалы өткөндө эле мен Таласка барып келдим, классташтарым менен жолугуп, анан айттым, ай, ырчылардын бардыгы эле Таластан. Анан бул шаарда бир дагы караоке жок экен. Кечинде не кыласыңар десем, бизде бильярд бар дейт. А бильярдтан башка не бар десем, бөлөк жок дейт. Анан мен силерге бизнес идея берейин, караоке ачпайсыңарбы? Бул жакта шаардын жарым элери дагысы келет. Анан жердин бардыгы чогулуп келип ырдайт десем, айтат, ой, бизде андай иштебейт. Бизде балдар келет, экинчи урушка ыргытканда бизнесиң эртең эле өлүп калат деп. Бул эмне үчүн андай? Эгерде бирөө ошондой туура эмес иш кылса, бул иш полициянын иши, милициянын иши. Аларды жоопко тартат. Ал эми бизде андай жоопко тартылуу мүмкүн эмес. Бирөөгө сотко берсең, анын достору келип эртең сени сабап кетет. Аларды сен сотко берсең, болду, дагы алардан көп адамдар келип сени сабап кетет. Мындай учурда бизнес түзүлбөйт. Мындай учурда бизге керектүү шарттар дагы түзүлбөйт. Эмне үчүн реформалар деп атабыз? Ушундай бир негизги шарттар, негизги керектүү шарттар түзүлсө, бизнес өзү эле, адамдар өзү эле көтөрүп кетет. Биздин жарандар оңой эле жаңы нерсе ачканга, жаңы бизнес кылганга көнүп кетишет. Биз негизи эле бир жаңыча бир нерсе окусак дароо көнүп кетебиз. Элдер орусча сүйлөп атса, орусча сүйлөп кетебиз. Дагы бир нерсени көрсөтүп койсо, ага деле оңой эле көнүп кетебиз. Ислам деп койсо, исламына деле кирип кетебиз. Андыктан мындай система эгерде жакшылап түзүлсө, ага деле көнүп калабыз. Кезде бийликтегилердин иши каарманыбызды кыжырлантат. Айтымында майда чүйдө менен алек болбой, глобалдуу көйгөйлөргө көңүл буруу зарыл. Жана дагы катачылык кетирбей туура саясат жүргүзүү абзел. Алсак 2015-жылы өкмөт бажы биримдигине кирүү тууралуу чечим кабыл алганы жаңылыштык дейт Мирсулжан мырза. Азыркы учурда бизди ошого окшогон бажы биримдигине чакырып жатышат. Биздин өлкө башчылары дагы, башкалар дагы, ооба биз ошого киришибиз керек, бизге абдан жакшы жардам болот деп. Бирок анын коркунучтуу жактарын эч ким айткан жок да. Себеби дегенде коркунучтуу жагы деген эмне? Кыргызстанда биз импорт бир товарларды импорт кылганыбызда, алар бизге арзан түшөт абдан. Себеби дегенде бизде импорттук пошлиналарыбыз арзан. НДСыбыз, налог на добавленную стоимость, төмөн. Анан ал бардыгына эле кошула бербейт. Үчүнчүдөн биз ал түгүл кандайдыр бир товарды чек оценка кылганда, анын өзүнүн кофта канча турганын эсептебей, биз килограмм менен орточо эсеп менен эле анын пошлинасын чыгарабыз да. Ошон үчүн бизге абдан арзан түшөт. Кыргызстанга көпчүлүк кийим-кечектер дагы, ар кандай техника, автомашиналар жана башкалар. Ал эми бажы биримдигинде булар абдан кымбат. Ошол эле машина 2 эсе, 2,5 эсе, 1,5 эсе көбүрөөк баада болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн биздин жарандар ошончо көп акча төлөшү керек. Именно ошондой арзан болгондугу үчүн биз кедей болсок дагы азыркыга дейин өзүбүздүн күнүбүздү көрүп, кандайдыр бир жарандарыбыз бакубаттуулукка умтулуп, ошол эле дордойдо иштеген канча деген 100 миң деген адамдар бар. Ошол 100 миң деген, 200 миң деген адамдар эртең эмне кылат? Элдерди алдап коюу оңой да, саясатчылар үчүн. Себеби дегенде саясатчыларда массалык маалымат каражаттары бар. Телеканалдардан бир 5 жолу калп айтып койсо, ошого элдер ишенип калат. Себеби дегенде жана орусча деле айтышат го, самая лживая ложь, лучше намного быстрее, лучше верят в ту ложь, которая самая лживая. Бизде деле ошондой калп айтып койсо, биз элдер ишенип кала беребиз да, анан эртең күнүбүз жабылып, өзүбүзгө көп кыйынчылыктар түшүп калат. Ушул көйгөйдүн тегерегинде учурда изилдөөлөр уланууда дейт Мирсулжан мырза. Буга байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 15-май күнү Кыргызстанда биринчи жолу аймактык форум өтүп, анда дал ушул маселе кызуу талкууланып, анын кемчиликтери жана артыкчылыктары таразага коюлмакчы.